Assalamu alaikum qadırlı mekendeshler. Sizler menen күн сайын bir ayat же bir hadis долбоор бүгүн эң жакшы киреше кайсы деген темада hadis айтат, угабыз. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума риваятлан hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалар кайсы киреше эң жакшы деп сурашканда, Пайгамбарыбыз амалур ражулу биядих ва куллу бай'ин мабрур. Адам өз колу менен иштеп тапкан киреше жана бардык адал соода деп жооп берди. Ат-Табарани ал-Аусат. Чындыгында ырыскы табууда адам башкалардын колун карабай өз эмгеги менен иштеп, бешине тер менен акча табуусу зарыл. Адам өз колу менен иштеп тапкан акча эң жакшы киреше. Ошондой эле кесиптердин арасынан эң жакшысы соодагер болуу экендигин Пайгамбарыбыз хадисте баса белгиледи. Пайгамбарыбыз сахабаларды ар дайым адал жумуш кылууга үйрөткөн. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.